Алтын кылымдарды карыткан кыргызга. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпы КТРК спорт телеканалынын күйөрмандары, көк-бөрү күйөрмандары, спорт күйөрмандары. Сиздер менен кайрадан эле көгөлтүр экран аркылуу учурашуудабыз. Жалпыңыздарды Талас облусундагы өтүп жаткан улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көк-бөрү беттештерине чакырмакчыбыз. Көк-бөрү оюндары уланат Райкан Алканов атындагы стадион, тактап айтсак ат майдан албетте. Андыктан бардыгыңыздарды өзгөчө бир беттешке чакырып өтмөкчүбүз. Бүгүнкү күндүн алкагында 3 оюн бар экендигин айта кетебиз. Бир таймдан 3 оюн орун алат. Ошондуктан улам эми сиздер менен биргеликте бардыгын чогуу байкамакчыбыз. Азыркы эле алдыңкы беттеш бул Ош облусу жана Баткен облусунун улакчыларынын ортосунда өтө тургандыгын айта кетели. Демек, кимиси ийгиликтүү боло тургандыгын алдыда байкамакчыбыз. Азыр бир аз убакыттан кийин беттеш жаңыланат, тактап айтсак башталат. Күтө туралы эки команданын буга чейинки өткөргөн оюндары тууралуу да кеп калмакчыбыз.
Көкбөрү боюнча Мелдештин 4-чү күнүндөгү оюндарды көрүүгө чакырып өтөлүр, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпы күйөрмандар анда эмесе Ош жана Баткен облусунун ортосундагы беттеш башталууда. Командалардын кийген формалары тууралуу жана ошондой эле турнирдик жадыбалдагы жайгашкан абалы тууралуу, буга чейинки мына ошол беттешкен оюндары тууралуу сиздер менен биргеликте чогуу көрмөкчүбүз. Анда эмесе жалпыңыздарды оюндарга чакырып өтөбүз. Жана Баткен командасы азыр чабуулга чыгып бара жаткан кезде, бирок коргонууда өзүңүздөр көргөндөй мыкты жүрүштү Ош облусунун оюнчусу ишке ашыра алды. Биз командалардын курамын тааныштыруу менен баштамакчыбыз. Жалпыңыздарды кызыктуу делинген оюндарды көрүңүздөр дейли. Азыр эч Tez yardam çağırıp koyuğa. жаракатсыз эми Tez yardamga çağırıp koyuğa. абайлаш керек. Эң башкысы ден соолукта болуш керек. Бардык оюнчуларга биз Tez yardam keledi. Sağ etip turguğa. ден соолук каалайбыз чындыгында. Отон. Сүйлөйм мен азыр сүйлөйм. Көкбөрү деп бекеринен айтылбайт. Жакшы жагына болсо экен, эки ат болгула. Аттын башы тийип кетет, туягы тийип кетет. Абайлаңыздар. Бүгүн Ош облусу менен Баткен облусу беттешип, жеңгени Ысы Көл облусу менен беттешет. Көчө Жеребевка болду. Команданын жетекчилери менен татынакай чечим чыгарып, мына ушундай чечимге токтолуп, келе жаткан оюнубуз 19-сентябрга арналган улуттук көчмөндөр оюнубуздун 2019-жылдын улуу мааракесине арналган улуттук көкбөрү оюнубуз боюнча бүгүн оюндар оюн таласында күтмөкчү. Кое тургулайм, ызылдабай кое тургула. Оюн талаасында калыс бар, мына кеңешип атышат, карап атабыз. Башка калыс турат. Төртүнчү мүнөт буланат эми, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен биргеликте көкбөрү оюнун улантып көрөбүз. Эң башкысы оюндарда ден соолук чындыгында эч кандай кырсыксыз өтүшүн каалап келебиз ар бир беттештин. Ошондуктан улам Баткен командасы болобу. Ошол эле мезгилде Ош
командасы болу биз бүгүнкү беттеште жогорку деңгээлде өтүшүн жана спорттук бир атаандаштыкта өтүшүн кааламакчыбыз. Жаза мамага бир оюнчу кетирилди, Кыяс Ниязов. Биз эми курамдарды тааныштыруу менен уланталы. Кызматыңыздарда бүгүн мен Зыярат Эсенбай болмокчумун. Ош облусунун курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар саны менен Байыш Ниязов оюн жүргүзөт, Тумар аргамагы менен. Экинчи Айбек Темирбаев минген аты Ома, үчүнчү Медербек Абдикайым уулу минген аты Трон. Жана ошондой эле 4-чү Ташы Майлыбашев, же болбосо Замирбек уулу Ташы Туз аргымагы менен оюн жүргүзөт. Андан сырткары 5-чи Бауш Султанбеков Бүркүт менен, 6-чы Кыялбек Айтбаев Байтур менен, жана ошондой эле 7-чи Жаныбек Каримов минген аты Айсары, 8-чи Кыяс Ниязов Амадор менен ойнойт, 9-чу Жоодар Жолчу уулу минген аты Золотой, 10-чу Манас Ниязов Шторм менен, 11-чи Баяман Ниязов Цезарь менен, 12-чи Нурсултан Шамырза уулу Тил туруну минип жүргөн оюнчу. Ал мезгилде байкасаңыздар абайлаш керек. Азыр Бакай Султан уулу жаңылышпасам оюн жүргүзгөн. Жана атаандаштары Баткен командасынын курамын тааныштырабыз. 1-чи Элеман Миңбаев минген аты Байгашка, 2-чи Баяман Муралим уулу минген аты Мамалак болчу. Бирок азыр өзгөргөндүгүндө кайта кетели. 3-чү Батырбек уулу Санжарбек Чагылган менен, 4-чү Урунбек уулу Рамазан Кайсар менен, 5-чи Улукбек Майлыбашев Карагулжа менен өзүнүн агасына каршы ойноп жаткан кези, 6-чы Бекболсун Алтынбек уулу Эрке Тору менен, 7-чи Адилет Мамасали уулу Найман менен командасындагы мыкты оюнчулардын бири, алдыңкы чабуучулардын катарында. Жана ошондой эле 8-чи Айтбай Абдисамат уулу Абсент, 9-чу Кумарбек Бакытбек уулу Асман менен, 10-чу Айтмерек Сейитказы уулу Лига, 11-чи Бакай Султан уулу Тайсан менен, 12-чи Ильяс Эсенаман уулу Карабалта аргымагы менен. Кыяс Ниязовдун жаза мамасы бүтө элек, анда эмесе биз оюнга күбө болмокчубуз. Мындан ары назар салалы. Жерден эң алуу боюнча азыр чеберчилигин Жаныбек Каримов көрсөтүп жатат. Айсары менен Жаныбек Каримов сол такымга басып алды. Аны минген аргымагы Айсары канчалык деңгээлде өзүн көрсөтө алат болду экен. Даярдыгы канча экендигин биз албетте бул беттеште текшеребиз. Тактап айтсак, Баткен командасы толук туруштукту Ош облусуна каршы көрсөтө алабы, жокпу чогуу байкайлы. Бул беттештер 2-чи орун үчүн болгон күрөштөр экендигин айта кетели. Өз тайпасынан ушул чыгып 2-чи орун менен андан ары аттана турган командалар. Тактап айтсак, өз тайпаларында 2-чи орунду алган командалар бири-бири менен бир таймдан оюн көрсөтөт. Андан соң ушундай жыйынтыктарды көрсөтөт. Азыр Манас Ниязов флаг менен жана Тайгазанда алгачкы салым, эсеп сандары 1-0. Манас Ниязов 10-чу катар санда ойногон. Манас Ниязов бул беттештеги биринчи улагы, жалпы турнирдеги 3-чү салымын салды Тайгазанга. Жана командасын алдыга сүйрөп чыккандыгын көрө алдык. Манас Ниязов буга чейин Талас облусуна каршы болгон беттеште 2 улак таштаган. Ал оюнда Ош облусу 7-2 эсебинде талай элерине жеңилип калгандыгын эсиңиздерге сала кетели. Жана тайпасынан биринчи орун менен Талас облусу чыккан. А тайпасынан, ал эми Б тайпасынан өзүңүздөр билгендей Бишкек курамасы кийинки баскычка ишенимдүү түрдө чыккандыгын айта кетели. Жарым финалга жана 3-чү тайпадан ишенимдүү түрдө Чүй командасы жарым финалга чыккан. Азыр эми 4-чү жарым финалчыга ыктай турган беттештер башталды. Бул эки команданын кемиси жеңе турган болсо, анда Ысык Көл курамасына каршы ойнойт. Жана кемиси ийгиликтүү боло тургандыгын чогуу көрөбүз. Азырынча 1-0 эсебинде Ош облусу алдыда. 1985 оюндар башталды. Шамырза уулу Нурсултан 12-чи, 92-чи жылкы чапкан аты Элторун. Кыяс ким?
Жаныбек Каримов, Бакай Султануулу Кыяс Ниязовдун кире турган убактысы болуп калды. Алыстын көрсөтмөсү менен азыр жекеме-жеке уланат. Жана азыр өзүңүздөр көргөндөй Ош командасынан Байыш Ниязов, Кыяздын артынан Байыш жазамамга киргендигин көрөбүз. Баткен командасында эсепте теңеп кетүүгө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Бул бир гана тайм, ошондуктан улам тездеш керек, жамдаш керек. Атандаштар бир улакты ыргытып алган. Андыктан азыр эми жакшы бир чабуулду уюштуруп, Бакай Султан уулу улак менен жүргөндүгүн көрөбүз. 3 оюнчу мыкты деңгээлде коргоно алабы, жокпу чогу Байкайлы Тайгазанга жакындап баратат. Бирок коргоочулар өз ордунда. Алардын тактикасын жакшы билебиз. Жана ташталды Бакай Султан уулу. Бакай Султан уулу өзүңүздөр көргөндөй мыкты деңгээлде салымды ишке ашырып койду. Азамат уулу президенттин кубогунда дагы мыкты оюну менен өзгөчөлөнгөн. Жана бул жолку беттештерде улуттук көчмөндөр оюндарынан алкагында дагы бул оюнчу жакшы салымдар менен өзгөчөлөнүп жаткан мезгили. Эсеп сандары 1-1. 10 минутта жүрүп баратат. Эки тараптан кандай көрүнүштөр болгондугун биз бирлик этели. Ош жана Баткен облусунун мыктылары бири-бирине каршы ойноп жаткан мезгили. Жана азыр улакты жерден үзүп кетип, андан ары оюнду жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктүү. Ош командасынын курамындагы Нурсултан Шамырза уулу көрсөтүүдө. Нурсултан Шамырза уулу азыр өзүңүздөр көргөндөй аутка чыгып кетти. Жана атаандаштары жакшы мүмкүнчүлүктү издеп жатат. Жерден эңип азыр Манас Ниязов качууга аракет жасаган. Жана аут. Атты башка көзгө чапкылап кордоонун кереги жок. Бир оюнун коздобойт, көркөмдөйт ал көрүнүштөр. Андыктан күнөөнү оюнчу менимче өзүнөн издеш керек. 11 мүнөт жүрүп барууда. Эсеп азырынча 1-1. Биринчи улакты Манас Ниязов ыргаткандыгын айта кетели. Ал эми Баткен команданын лидери казармандан чыккан Бакай Султан уулу экендигин айта кетебиз. Баткен облусу үчүн чаап жүрөт мыкты оюнчулардын бири. Андыктан бул командада ушундай күчтүү оюнчу оюндун тагдырын чечип койчу бир мүнөзгө ээ. Ал мезгилде Айбек Темирбаев жана Бакай Султан уулу ортого кирип келди. Биз айткан оюнчулар Айбек Темирбаев Ома менен, ал эми атаандашы Бакай Султан уулу Тайсан менен ийгиликтүү. Тайсан менен жакында азыр Тайгазанды издеп бара жаткан кези, үжүрлүктү көрсөтүүдө 2-3 оюнчудан өтүп бара жаткан кези. Жана атаандаштарынан азыр жеңишти илип кетиши дагы мүмкүн болууда. Жана кезектеги улактай казанда Бакай Султан уулу Азамат чындыгында жогорку деңгээлдеги оюну менен өзгөчөлөнүп жатат. Атаандаштарында деле мүмкүнчүлүк бар. Албетте ортодо ойнотуп аткан ушул Тайсан деген тулпары менен мыкты оюндарды көрсөтүп атат. Бакай азыр эми эсеп саны 2-1. 10-11 минутта андан ары чогуу оюн талаасында жүрүштөрүн жерде улактын салмагы 32 Байкайлы азыр жерден эңип алууга аракетин жасап, Ош командасынан Ниязов болгон. Манас Ниязовго өткөрүп берди. Манас Ниязов Тайгазанды көздөй туура эле бет алды. Жана атаандаштарынан азыр жакшы эле озуп бара жаткан кези. Жана кезектеги улак бир колдоп ыргытып Манас Ниязов эсеп сандарын теңеп койду. Бул беттеш чындыгында кызыктуу деңгээлде
өтүүдө. Есеп саны 2-2. 11-ci minuta. Manas Niyazov. Манас Ниязовтың салымы командасына мүмкіншілік берді. Жалпысынан 4 улақ салынды бұл беттеште, бирок 2 ғана ойыншы өзгөчөлөндү, аны дагы белгилей кетели. Азыр эми андан ара аракеттер уланып жатат. Дагы да болсо сиздерге сала кетсек, бул командаларда финалга чыкчу мүмкүнчүлүктөр бар. Ошто дагы, Баткенде дагы, Ысык-Көл облусунда дагы. Андыктан бардыгын байкап турган мезгили жана Тайгазанга кезектеги улак салдабы? Жок. Салынган жок, жакшы эле ыргытылды, бирок азыр Тайгазандын капталынан сыйрылып жерге түшкөндүгүн көрө алдык. Жок, азыр өзү менен алып чыгып кеткен. Тайгазан ыргыткандай эле болду эле, бирок өзүбүздөн көргөндөй Баткен командасынан Ильяс Эсенаман уулу карабалта аргымагы менен оюн жүргүздү. Ысык-Көл командасы, Ысык-Көл облусунун курама командасы менен беттешет. Кимиси жеңе турган болсо, Ысык-Көлгө каршы чыга тургандыгын биз маалымат катары дагы бир ирет эскерте кетели. Андыктан бардыгы дагы да болсо алдыда, эсеп сандары 2-2. Жакшы эле бири-бирин четтетип oyunun жүргүзүп жатат. Учурда борбордук бөлүккө Коштон Жаны Каримов кирген. Ойын атаандашы баягы эле Бакай Султан уулу. Бакай Султан уулунун чүйүрчүлүгүн, анын канчалык күчтүү экендигин жакшы билебиз. Өзүңүздөр көргөндөй атаандашынан азыр тартып алганга дагы даяр болуп турат. Жок, эки оюнчу биринен бири жакшы эле жулуп аракетин улантып жатат. Кайра жерге түшүрүп жибергенге Бакай Султан уулу аракетин көргөн. Бирок ал максатына жете алган жок. Курукка кирип албагыла. Жаныбек Каримов жалпы топтон үзүлүп алдыга чабуул коюп бара жаткан мезгили жана атаандашы артынан саят түшүп, бул жолкусунда коргонуусун мыкты аткарды. Бул жолкусунда коргонуу бөлүгүндө Улукбек Майлыбашев ойногондугун айта кетебиз. Өзүн жакшы жагынан көрсөттү. Ал мезгилде кайрадан талаш Жаныбек Каримовдон Айтбай Абдисамат уулу тартып алууга күчүн жумшады. Жана улак жерде. Аутка чыгып кеткен экен, аутка таштап кетишиптир. 2-2. Улак жерде. 2-2. Азыр эми жакшы түшүнүп турабыз. Эки команда тең байланмакчы болсак экен, финалдык беттешүүгө жолдомо алсак экен деп тырышып атышат. Жекеме-жеке. Жекеме-жеке менен уланат. Жаныбек менен Бакай Каримов. 15-мүнөт жүрүп бара жаткан учуру жана 6 мүнөттөй убакыттын алкагында канчалык деңгээлдеги чабуулдар уюштурулат болду экен. Чоң байкайбыз, Бакай Султан уулу өздөрүнүн Тайгазанына жакын жакта оюн жүргүзүп жүрөт. Тайсан аргымагы менен ага жардамдашып командалашы келди. Азыр Манас Ниязов анын жанында кармалып турат. Сүрмө топ атаандаштарды сыртка чыгарууга аракетин жасайт жана Бакай Султан уулу азыр чабуулга качып бара жаткан кези 2-3 оюнчу артынан кууп жетет. Бүлүктү боюнча азыр жаңылбасам Жooдар Жолчу уулу аты менен кууп жеткен. Ошол эле мезгилде Медербек Абдикайым уулу өзүн жакшы жактан көрсөткөн. Ал мезгилде өткөрүп берүү жасалды. Адилет Мамасали уулу, Адилет менен Бакай Султан уулу командасындагы өткөрүп берүү чыгарылардан экендигин айта кетели.
Эки ойыншыдан құтылып кетті оңай емес. Қияс Ниязов атандашының артынан саят түшті. Жана бұл чабуылды Баткен командасы қанчалық деңгейді ішке ашыра алат болды екен. 2-3 ойыншы артта қалды. Жана ырғытуға біраз қалған мезгілде өзіңіздер көргендей Ош командасы қорғануда жақсы іс әрекетін көрсетті. Алардың қорғануысы, алардың аттары обетте күштірек. Сондықтан лам қазір Баткен командасы үшін ырғыту оңай болбой жатқан мезгілі. Тайғазан түйінді дағы да болса. Ош облысынан бұл жоқсында Медербек Абдикайым ұлы жолорқы деңгейде ойын жүргізіп жатады. Атандаштардың шындығында деңгейлі аябайлы күшті. Бірақ чабуыл бойынша азыр Баткен командасы игілікті түрді алдыда келе жатқандығын байқаудамыз. Аутқа командалар шықты. Дағы да олса 3 минуттай уақыт бар. Үч минут уақыт бар, ұматы телегөрчілер. Азыр Айбек Темирбаевты көрудөз. Борбордық бөлікке керіп барып ойын жүргізет. Жанаға қаршы Бақай Султанұлы Тайсанмен керді. Айбек Темирбаевты азыр жол отқан жоқ. Тайсан алайми Бақай Султанұлының шаракеті қандай от болды екен. Айбек Темирбаев омаменен ортаға шыққан. Жана еме атандашын четтетіп тұрып, жерден елу алуға үлгірді. Сол тақымға басат. Жана сол тақымда улақты қармап, андан ары алдыға озып көрет. Чоғы байқайлы бұл чабуыл қандай болды екен. Ош командасы өздерінің салымын іздеп жатқан мезгілі. Бұл тайм чече тұрғандығын айта кетелі бардығын командалардың кейінгі ойынға шықпасын анықтайды. Ал мезгілде жерден жақсы елген Баткен командасының ойыншысы өзіміздер көргендей мықты деңгейді деңіп алған болчу, жерден еліп кеткен, бірақ аутқа шығып кетті. Ошоға байланыштуу андан ары уланта алған жоқ. Азыр эми 1,5 мүнөттөй уақыт қалды дағы. Ақырқы минута. Жеке. Ақырқы минута. Көрініші орын алады. Жеке чеверлері қайырдан ортада. Бұл беттеште азырынша есеп теңеліп тұрған мезгілі. Жанбек Каримов Айсар менен борбордық бөлікті. Алайми Баткен командасынан Улықбек Майлыбашев кіргендеген көрудөз. Ал Тайсанды мен алған. Оға чейін Бақай Султан ұлы менген атты ортаға салып ойын жүргізіп жатқан мезгілі. Улықбек Майлыбашев чіп чауышты. Уақыт аз қалды. 5, 4, 3. Уақыт соңына келіп жетті. Еми қосымша мүнөттөр бар. Суыны бір чатып қойғылатшы. Азыр эми қосымша мүнөттөр ойнотулат. Анда жеңүүчү аныкталабы жокпу, чогуу күтөлү.
Уақыт береш. Биринчи упайга чейин, Сүйлөй берейин биринчи азыр. голду кайсы команда салып кетсе, ошол команда финалдык беттешүүгө жолдомо алат.